Мен Тамара Утеповамын. Менин атам согуштун ардагери Жаненов Төлөбек деген киши. Анан согушка катышкан киши, анан ушу өтүп кеткенден кийин геройство эмеси победалары табылды. Ошон үчүн вот силерге келип отурам. Менин атам согушка катышкан. 38-жылдан баштап Финляндиянын согушуна катышып, андан кийин разведкага барып, командирлердин курсун өтүп, помощник командир взвода болчу. Анан өзү жетим болчу. Анан разведкага барды. Жанымды аябайм дейт. Күн суукта, ачка, суу кечип, караңгыда суук жерден күтүп отуруштук дейт, отурчубуз дейт. Ушу качан немистерди ала турган убактысы болот деп. Разведкада ушундай сутками суук жерде күтүп отурчубуз дейт. Анан кийин бирок ошонун результаттарын баарын жакшы бүтүрчү экен да атам. Анан көп орден медалдары бар. Анан өлөр өлгөнчө айтып жатты да, мен герой болчумун, мен ала албай атам, эмнеге жазбайсыңар деп. Мен бардык жерге жаздым, бирок жакшылап ответ эч жерден келген жок. 2007 жылы архив ачылыптыр, военный архив. Ошондо менин неберем, атамдын чөбөрөсү издеп атып тааптыр. Награда Красной звездой дейт. Эки командирин окоптон алып чыгып, өзүнүн территориясына алып келген. Андан кийин бир нече немистерди кармап, үчөөнү ордунда өлтүрүп, атып өлтүрүп. Командири өлүп калыптыр да. Анан өзү ушунчалык туура нерселерди жасап, ошо командирдин жасай турган ошо срочный мераны принимать этип, ошо жерден тиги 3 немисти өлтүрүп, анан калганын алып келиптир. Алып келген ошо бирөөсү, үчөө тирүү алып келиптир, үчөөнү. Анан бирөө айтып бериптир да, бүгүн ушунча жерде ушундай болот, силерди кармайт, атышуу болот дегенден кийин анан биздин солдаттар, биздин взводдор даярданып, аларды сактап калды, бир талай жерди сактап калды. Анан тиги окоптон алып чыккан кишилердин бирөөнүн аты, фамилиясы Котлярский, бирөөнүн фамилиясы Бут. Ошентип өзүн аяч эмес, эч качан биз согушка баратканда, разведкага баратканда, тем более разведчик дегенде азыр биздин жаштар деле көп түшүнбөйт болуш керек. Өлүмгө баратабыз дейт, ушу өлүмгө баратып, же өлөбүз, же болбосо тигилерди жок кылабыз деп келип. Ошентип Бишкектен баштап, Бишкек эмес ал кезде Фрунзеден согуштун аягына чейин, Берлинге чейин жетиптир. Анан 3 ранение алган, тяжелые ранения дейт, 3 ранения дейт. Анан бир контузия, тяжелейшая контузия дейт. Көбүнчө ушу больницада жатты. Анан дайыма ушу врачтар жакшы көрчү да, это люди в белых халатах меня спасли деп жакшы көрчү. Анан дайыма силер улуу кишилерди сыйлагыла деп неберелерине бизге айтып үйрөткөн. Окугула, барыңар институт бүтүшүңөр керек дейт. Ал Совет Союзунда институт бүткөндөн кийин жумуш берчү да дайыма эле. Азыр 2 дипломду кармап жүрүп жумуш таппай жүргөн жаштарга мен ушу таң калам да, ушундай болуп атат эмне үчүн деп. Анан Кыргызстанды жакшы көрчү, ушу Казакстандан жөө келип 9 жашынан Бишкекте көмүр ташып, ошентип эптеп-септеп 2 жаш кошуп, ушу аскерге барайын деп ойлоптур да. Мен ордум ошо жакка, мен каяка барышым керек деп. Анан аскерге кетип, аяктан ушу өзүнүн жанын аябай эң кыйын жерге барды. Эң эмес суукта үшүп дейт, согуш дейт, ачкачылык дейт. Ушундай суук жерде калып калган убактар болду дейт, бир нече суткалап дейт.
Бирок ошого карабай чыдадык дейт. Канча пуля алдык дейт, канча больницада жатты, көп 5-6 айдан жаткан убактысы болуптур после контузия. Анан ушу согуш бүткөнчө жанымды аябай мен өзүм родинам үчүн ушундай эч нерсемди аябай иштеп жүрдүм дейт. Барып жүрдүм дейт. Анан өтө кыйын, ответственный операцияларга катышыптыр. Анан контузия болуп, согуш бүтөрүнө 1 ай калганда анан инвалид болуп кайра келиптир. Келгенде Казакстанга барып туугандарын издеп таппай, анан кийин мен мамама үйлөнүп, мен төрөлгөндөн кийин Кыргызстанга келиптир. Бая жакшы көргөн Кыргызстаным, мен Кыргызстанды жакшы көрөм. Кыргыздын элинен айланайын, Кыргыздын жеринен айланайын, силер бияктан кетпей эле койгула деди. Бирок бир балабыз Лондондон жакшы окуп келип, анан направление алып, ошо Астанадан жумуш чыгып калды. Ошо жакта бала калып калды. Анын артынан биз баарыбыз барып, мен гражданство алдым. 2 кызым гражданство алып, бирок аякта жашай албай, кайра Кыргызстанга келип иштеп атат. Бирөө адвокат, бирөө больницада иштейт көп жылдан бери. Анан мен эки ортодо эле 1 ай тиякта, 1 ай биякта ушинтип басып жүрөм. Эми Кудайга шүгүр. Атам ушу өлгөнчө айтып кетти да, мен ушундай герой болчумун, ушуну табыш керек болчу деп. Анан кантта жашачу да, канттагылардын баары билет. Анан айтчу да, аябай ушу герой, ансы деле герой деп койчу, элдин баары эле медалдары, ордендери көп. 9-майда дайыма чыкчу атам. Анан 9-май биз үчүн ушу чоң майрам болчу. Анан бирок ушу өлгөнчө айтып кетти да, мен герой болчумун, красная звездам келиш керек деп ушу. Анан өтүп кеткенден кийин ушуну күтүп жатыптыр да, ушуну кыйналса дагы, рак болсо дагы ушу үнүн чыгарбай акырын жатты. Анан мен уктап калды деп ойлогондо гана ох деп эле ушундай чыдамкай киши болчу да, чарчадым деген сөздү билчү эмес. Ушинтип атам күтүп өтүп кетти. Мен мойнумда калган ушу ойлоп атам да, ушуну жаздык, Путинге жаздык, Белоруссияга жаздык. Эч бир жерден положительный ответ келген жок. Мен ушу хотя бы какая-то бир кагазы болсо, жанакы архивный справкасы эле бар, ушу награда, орден славы 3-й степени, орден Красная звезда. Анан жазылган эмне үчүн, кандай кишилерди, кандай подвиг жасагандан кийин бул болду деп. Бирок ошого билбейм, Кыргызстанга жаза элекпиз, эми 9-май жакындап келатат. Кудайга шүкүр, ушу силерге жолугуп калганыма. Мүмкүн ушу соответствующий органдар карап, ушуну жардам берип койсо дагы, эми тиякта дагы тынч жатсын деп атам. Атам мен карыз болбойн, кече күнү мүрзөсүнө барып Куран окуп келдик. Анан бүгүн силерге келип отурам. Чоң рахмат силердин иштеген иштериңерге. Эми ушу калган 9-май менен ушу калган ветерандарды мен куттуктап кетем. Калган кишилердин, ошолордун балдарын да куттуктап кетем. Анткени биздин аталарыбыз айтчу да, биз силер үчүн жаныбызды бердик. Биз ушу эл үчүн жаныбызды бердик. Силердин жашооңор жакшы болсун деп. Анан бардык жерде жакшылык болсун, жакшы жашоо болсун, ынтымак болсун, ырыскы болсун. Анан мен жаштарга айтарым, ушу таза болгула, адилеттүү болгула, улууну сыйлагыла. Анан дайым айтчу да, менин атам, калп айтпаш керек, эч качан алдабаш керек кишиге. Кыянат кылбаш керек эч кимге деп. Эми өзү коммунист, 44-жылдан бери коммунист болду. Анан взноска күлчүбүз да, айлыгы жакшы болчан взноска аябай көп акча төлөчү да. Анан тиги уставда жазылгандардын баары Курандан алынган нерсе дейт. Ошо ким ушу уставды жакшылап кармаса, Куранды да жакшылап кармагандай болот дейт. Ушу кишиге жакшылык кыл деген, мен действительно биз окуп карап көрсөк баары эле ошондой экен да.
Урматтуу мекендештер, сиздерди согуш тууралуу менин окуям марафонуна катышууга чакырабыз. Бул v.kd сайты менен Кыргызстандын Наша Победа биздин жеңиш кыймылынын Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын архив агенттигинин колдоосу менен уюштурулган акция. Бул согуштун катышуучулары тылда эмгек кылгандар, улуу ата мекендик согуштагы жеңишке Кыргызстандын эбегейсиз салым кошкондугу жөнүндө эскерүү марафону. Акцияга катышуу үчүн биздин студияга ар кандай курактагы жана кесиптеги адамдар келсе болот. Ар бир үй бүлөдө улуу ата мекендик согуш тууралуу эскерүүлөр сакталган. Эгер ошондой окуялар тууралуу бүтүндөй өлкөгө айткыңыз келсе, биз сизди күтөбүз. Ал эми баатыр аталарыңыз тууралуу маалыматыңыз жок болсо, анда Память народа мемориал порталдарына аталарыңыздын аты жөнүн толук жазып маалымат алсаңыз болот. Эгер бул ишти өз алдынча кыла албасаңыз, анда Вечерний Бишкек гезитинин редакциясына кайрылыңыз. Байланыштар төмөндө келтирилген.